Кутмантаңыздар менен ал эми биз болсо Кутмантаң берүүсүн алдыга карай улантабыз. Кыргызстанды өнүктүрүү айылындагы күчтүү жамааттардын колунда деген аталышта форум өтүп жатат азыркы учурда. Ал эми мына ошол форумдун жүрүшү тууралуу биз болсо студиябызга форумдун катышуучуларын студиябызга конокко чакырганбыз. Тааныштырып өтүп кетсек, Махабат Абдилова Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын Кочкор районундагы Ак Кыя айыл өкмөтүнө караштуу Карасуу айылынын лидери. Жана ошондой эле Калыйнур Жолдошов Кыргызстандын жаңы айыл кыймылынын Талас облусуна Кара Бура районундагы айылындагы лидери, Бакыян айылынын лидери. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер Кутмантаңыздар менен. Кандай келип алдыңыздар? Бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай башталды? Абдан жакшы. Биз ошо Кыргызстандагы жаңы айыл кыймылынын 10 жылдыгына байланыштуу Кыргызстандын келечеги күчтүү жамааттардын колунда деген форумга катышып жатабыз. Бүгүн 2-күн болуп жатат. Бул форумдун максаты ушу 7 дубанда өтүп жаткан Кыргызстандагы айылдарды өнүктүрүү максаты да. Айылдарды өнүктүрүү, жергиликтүү жамааттын ролун жогорулатуу. Мына ушул багытта 2 күндөн бери форумда катышып жатабыз. Буга чейин 10 жылдык биздин иш тажрыйбыбызда көптөгөн жумуштарды жасадык. Ал боюнча бүгүн ошо отчетторубузду берип, кубанычтуу бир жакшы чоң долбоорлорду да ишке ашыралы деген пландарды ишке ашыруу максатында ошол жерде айылыбызга жакшы кабар менен кеткен турабыз. Айтсаңыздар, ал эми азыркы учурда форум кандай жүрүп жатат, максаты эмнеде ошол туурасында? Бул форумдун максаты ушу Кыргызстанда жаңы айыл кыймылын жалпы элге жайылтуу жана жергиликтүү жамааттын, ошо жергиликтүү калктын ролун жогорулатып, айылдын өнүгүшүнө салымыбызды кошуу. Канча киши чогулуп алдыңыздар бул форумга? Бул боюнча азыр 7 дубандан бардык лидерлер чогулдук. 40тан ашык лидер чогулуп, ошо баарыбыз биригип алып, ортодо иштеген ишибизге отчет бердик. Мындан аркы пландарыбызды түзүп жатабыз. Жаңы айыл кыймылы менен биздин айылда ушуга чейин жаштардын, өзгөчө калктын мамлекеттин көзүн карабай өз алдынча иштеп кетүүгө болгон ыктадык да. Анан бизде бул боюнча ошо биздин айылда айта алам, өзгөчө абдан жакшы иштер жүрдү. Айыл калкы өздөрү чогулуп алып эле жергиликтүү маанидеги көйгөйлөрдү чечип алып, мисалы үчүн 2019 жылы 4 көчөгө таза сууну эл өз күчү менен гана кийип алды. Айрыкча жаштардын күчү. 20 жылдык, 10 жылдык деген бир жакшы балдар чыкты дагы, ушулар башына спонсор болуп коет, калган эл коштоп кетет дагы, жумушту бүтүрүп чечип алат дагы. 1,5 миллиондук таза сууну эч кимден сурабай эл өзү кийип алды. Бул да бир максат ушул жаңы айыл кыймылынын. Андан сырткары футболду аянча куруп алышты. Жаштар өздөрүнө сергек жашоо, ден соолукту чыңдоо багытында бир сонун иштерди уюштуруп, дагы эле ошо 20 жылдык, 10 жылдык балдар дагы эле. Дагы эле ушул акчасын спонсорлук кылды да, калган эл көтөрүп кетип эле жаштар иштеп атат. Курулушун баарын өздөрү бекер жасап атат. Строй материалдарына гана жеке ишкерлер анан айыл өкмөттөн анча-мынча жардам болуп, бирин-бири колдоо да. Эл өзүн колдоо, өзүн көтөрүп, маданият, айылдын маданиятын көтөрүү, социалдык экономикалык маселелерин чечип алуу. Чоң рахмат. Мындан сырткары айтып отурсак, жаштардыкы өзгөчө көп жакшы жумуштары бар. Анан ошо жаштарга таянып алып, биз дагы бир чоң долбоорду ишке ашыралы деп план кылып алдык. Себеби 3060 метр бийиктикте турган бизде Көлкөк көлү бар. Бул канча кылымдардан бери эле туруп жашап келген жалаң мөңгүлөрдүн суусу менен эрип, анан ошондон пайда болгон көл дагы бирок жердин астындагы жылчыктар менен талаага гана кетип калат да. Ошол жерде жашаган эл, дыйкандар ошондон суу ала албайбыз, түбүндө туруп. Ошол сууну элге буруп берүү экен да. Ушул жаңы система, инновациялык система менен бизде ошо Кереге Таш айыл өкмөтүндө тетиги Ошто Баткенде эң сонун бир жакшынакай канал жасабады, тоонун боору менен алып өткөн. Ошол балдар сууну аябай изилдеп иштеген жакшы инженер балдар бар экен. Ошолор келип туруп, анан кийин биздин көлкөбүздү изилдеп, тети Бишкектен тияк сырттан эксперттерди чакырып келип алып, баардыгын изилдеп чыгышса, көрсө сууну алып чыгууга болот экен. Инновациялык сифон системасы деп коет экен. Бул бир да жерди казбайт, бир да жерди чаппайт. Кыскасын айтканда, экологиялык жактан коркунуч алып келбейт. Жана өзгөчө кырдаалдардан коркунучу жок. Бул жон гана ошо труба менен салып, сифон системасы деп коет, жанагы басканда бир давление менен сууну тебет да, ошону тартып алып гана сууну элге жеткирип, анан кереги жок кезде басып коет да. Бул эч кандай табиятка да коркунучу жок. Калыйнур мырза, сиз айтсаңыз, сиздерде Талас жергесинде кандай иштер жүрүп жатат? Сиздер жакта иштин жүрүшү кандай болуп жатат? Айтып өтсөңүз. Биз Бакыян айылы жаңы айыл кыймылынын биринчи кошулганыбызда 2015 жылы Чолпон атада бир семинарда катышып калганбыз да. Анан
биздин айылдын да проблемаларын ар кимибиз эле ойлонуп ушул чечилсе ушул чечилсе. Бизде эң бир көйгөйүбүз эле оор маселебиз таза суу маселеси болчу. Биздин таза суудун жөскүндө катаал болуп, ошо суудан ооруп больницага түшкөндөр көп болуп, анан бизде бул демеге жаңы айыл кыймылына кошулганга чейин бул чоң жумуш. Муну өйдүяктан качан жазайт? Биз жаза албайбыз деген чочулоо менен жүрүп. Ал жерге катышкандан кийин, семинарына катышкандан кийин ал жерден кичине ыйык алмашуу, ушу чогулушуу немесинен бул жаңы айыл кыймылынын принциптери биздин эле илгерки ашар коомубузда эле турбайбы? Биз тили жаза алсак болот экен деп айылга баргандан кийин элдерди чогултуп, жамаат менен бирге мына маселебизди өзүбүз чечели. Анан бул форумдун дагы бир жакшы немелери, жетекчилери жана АСОАны уюштуруп неме кылып баштап аткандар мындай донор да, спонсор таап бергенге жардам берип, ушу бизде бул материалын алып берсе, калганын өзүбүз жаза алабыз деп чечип, анан бизге ошо таза суунун трубасына жардам таап берди. Корея, Түштүк Корея элинен 5 километр труба алып берди. Анан калганынан эли өзүбүзгө керек, өзүбүздүн ден соолугу үчүн деп анан кышка, жаанга карабай анан 2-3 айдын ичинде чогуу жалпы аракет кылып таза суубузду чыгарып алдык. Анан анын ачылышы деп бияктан барып, телевидениеден барып, райондун ар бир айылынан барып көрүп жазап алдыңарбы? Колдон келет экен да көрсө. Аны жазагандан кийин элде шык пайда болот экен. Анан жанагынтип Кореянын жаңы айылдын принциптери деп көчөлөрүбүздө прожектор жок. Прожекторду деле өкмөттү куруп бер деп карап отура бербей, өкмөт алып берсе, өзүбүз куруп алалы. Анан өкмөт дотацияда отурат, анын светин төлөй албайт. Светинен пайдасын биз ушу 3 коңшу көрүп аткандан кийин чөчүбүзгө да кошо албайлыбы деп ошентип бир көчөнү жазадык. Анан экинчи көчө, анан үчүнчүлөр бизге деле алып бергиле, биз да жазап алабыз, чөчүбүзгө кошо алабыз деп. Ошо менен таза суу айылыбызга келип, көчөлөрүбүз жарык болуп, кыскасы жаңы айыл кыймылынын ийгиликтери уланып атат. Күндөн күнгө артылып жатат. Бул албетте ооба сиздин айылыңыздагы жетишкендиктер болду. Деги эле форум жөнүндө сөз кылсак, форумда кандай иштер жүрүп жатат, кандай тажрыйба алмашуулар болуп жатат, деги эле эмнелер жөнүндө сөз болуп атат. Баягы биздин билишибизче форумда 40 кишинин саны бар, ошолор тууралуу айтып өтсөңүз. Бул форум жылда бир жолу ушу чогулуп, ар бир аймактарда болгон аткарылган иштерди мындай жолдор менен жазадык, мындай ыкма алмашуу сыяктуу. Бунун ынтымакка да чакырат экен. Жанагынтип түштүк, түндүк, анан кийин бияк көлдүк, чүйлүк деп эмес. Бул жерде андай ойлор да келбейт экен. Болгону ишке болгон кызык, айылымды кантип өнүктүрөм, булардын ыкмасын биз пайдалансак болот экен. Бул эмнеге биздин оюбузга келген эмес деген сыяктуу опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу, кыскасы үйрөнүү да, жакшы жөрөлгөлөрдү жайылтуу. Рахмат. Ал эми ошо сиздер чогуласыз деп атпайсыздарбы? Ушуну чогулганда ар бир жыл сайын, бир жылы бир чогуласыз дедиңиздер да. Ар бир райондо облустарда чогуласыздарбы же бир гана облуска барып ушул жерде чогуласыздарбы? Жана ошо чогулганда негизи ар бир адамдын ой пикирлери бөлүшүп кетет эмеспи? Ошол учурда кандай чечесиздер суроолорду? Туура, жалаң эле Бишкекке эле чогулуп аткан жокпуз. Ош областына да бардык. Ал жакта областтарды кыдырып, ошол жакты карап чогуласыздар. Кайсы жерде кандай долбоор жүрсө, ошол экини кандай ийгиликтүү ишке ашырды. Ал жерде жергиликтүү жамаат кандай, жергиликтүү бийлик кандай жардам берди, эл кандай өздөрүнүн. Ошол экини көрсөтүш үчүн бардык биздин Кыргызстанда болгон жүрүп аткан долбоор Баткенби, Ошпу, Көлбү, Нарынбы баары ошол жерде көрүп келебиз. Аткарылган долбоордун кыйынчылыктары болот. Мунун баарын чогуу сүйлөшөбүз, кандай чечебиз, муну сүйлөшөбүз. Кайсы айылда кандай кыйынчылык болду, муну биз практика кылабыз. Анан кантип эл менен тил табышыш керек. Мына ошол экини чогуу талкуулап, анан бири-бирибизге жардам берип, азыр биз ошо чогулганда, бир туугандар чогулгандай чогулабыз да ушул айылдын. Ушул бир айылдын эли чогулгандай, бир Кыргызстандын эли бир өнүгүп кетсе, бир максатта биригип кетсек деген ой. Чоң рахмат. Албетте, баягы жогоруда ашар жолу деп айтып калдыңыздар, баягы
негизи эле жаамат чогулганда бирөө макул болушу мүмкүн, бирөө Көз караштар каршы оюн билгизиши мүмкүн. Деги эле ушул элди бириктирип иш алып баруу лидерлер үчүн кыйынчылык жаратса керек, чындыгында. Чындыгында кыйынчылык болот. Себеби канча эл болсо ошончо адамдын өзүнүн көз карашы, ою бар. Анан айтып аткан бирөөнүн көйгөйүн бирөө эле жактыра бербейт. Биз ошол маселени чечиш үчүн айылдарда баардык көйгөйдү, жаштарды, карыларды, аялдарды баардыгын чогултуп алып чечкенге аракет кылабыз. Баардыгына тааныштырабыз. Бизде момундай болуп атат. Бизде момундай кылалы, кандай кылып чечели? Чогуу акылдашылат. Өзгөчө биздин айыл өкмөттө ошо мурунку созукта шайланганда басымдуулугун жаштарды шайладык. Себеби азыркы жаштардын патриоттук духу аябай жакшы күчтүү да. Буларга мындай туура багыт көрсөтүп, мындан аркы жумушту кандай алып кетет? Мындай улуу муундагы адамдар ошону гана айтсак, азыр мен кийинки жаштарга аябай ишенем. Ынтымакташып, ушул мамлекеттин көзүн карабай, инвестордун көзүн карабай, бир иштеп кетеличи деп өздөрү эле чогулуп эле бир жумуштарды чогулуп иштеп кеткенге даптаяр болуп атат. Анан ушундай моментте анан биз улуу муундагы адамдарга кантип ошолорду колдобойбуз, колубуздан келген иш тажрыйбабызды аларга айтып, кемчилик жактарын көрсөтүп, айланайындар, момундай кылалы, могул биздин көчө, могул биздин айыл, могул биздин район, ушуну гүлдөтсөк өзүбүзгө пайдасын көрөбүз. Эми жанагы бизде мурун бир гана айылды 5 жыл мурун биздин бир гана айылда көйгөйдү чече турган болсок, мен азыр 4 айыл өкмөттүн көйгөйүн чече турган жанагы Топонар каналынын ремонтун ушуга чуркап жүрөбүз да, жана көлкөктөн түшө турган суудагы 4 айыл элдин, 4 айыл калкын камсыз кылат. Себеби азыр эл жердин кадырын билип турат. Жерге жетпей атат, жер турат, бирок суга суу жок. Суга суу жок болгондон кийин ал жерде турмуш оңолбойт, иштебейт. Эгерде ошол жерге буюрса суу чыгып калса, мисалы үчүн 4 айыл көрүп ошондон пайда көрсө, менин оюмча Кочкор районунда андан башка айылдар үлгү алат. Себеби ушундай практика иш жүзүндө практика алып кетсе, мына жаңы айыл кыймылынын негизги идеясы, максаты ушул: жалпы эл биригип кетсек, бири-бирибизди көтөрүп колдоп кетсек, айылды өнүктүрсөк, айылдан кийин анан өлкөбүз өнүп кетет деген ишенич бар да. Ооба, негизи эле көйгөйлөр чечилген менен дагы да аркасынан көйгөй жарала адам берет турганда көйгөй деген көп. Көйгөй көп, көпчүлүгү эми жанагы өзүм деле мисалымды айтсам, көлкөктү агызып ийесиң, солтуп ийесиң, же болбосо бир катастрофага алып келесиң деп дагы тынчтанып аткан балдар бар. Эми бул боюнча баардыгы изилденип, документациялары бүт мамлекеттик деңгээлде бүтүп атат буюрса. Булдан эч кандай коркунуч жок. Бул боюнча биз 2 жыл жана жамаатта жүрдүк да, өйдөтө мен айтышып, анан эми Кудайым буюрса жакшы түшүнүп, жакшы ийгиликке келип атабыз. Ал эми эл сиздерге мындай кайрылалы, бизде суу жок болуп атат, бизде бала бакча жок, бизде тигиндей көйгөй маселе болуп жатат депчи. Ошол учурларда сиздер кайсы маселеге көбүнчө басым жасайсыздар? Мүмкүн ал жерде жер талаш болуп же суу маселеси көйгөй болуп атат да, же бала бакча көйгөйү. Ошонусу кайсынысына сиздер көбүнчө басым жасап, кандай учурда ошол жака барып ошол көйгөйдү чечкенге аракет кыласыздар? Эми биз бул жерден ошо биринчи иретте элдин көйгөйү болуп атабы, элдин ичинен чыкты, анда биз тиешелүү жергиликтүү бийликтер менен, мамлекет менен, донорлор менен байлашканга аракет кылып атабыз. Анан бизди байлаштырып аткан мына Асубан Жакупов жетектеп атат да биздин координациялык. Анан биз аяка айтып турабыз: бизде могул маселе чечилбей атат, бизге могул жерден каржы керек болуп атат. Биз могул жерде элибиз өзү иштейин деп атат, айыл өкмөтүбүз могул жерден жардам берейин деп атат. Бирок бизге чоңураак сумма керек болуп атат деп биз бияка билдирип атабыз. Булар ошону чечип берүү үчүн донорлор менен же болбосо мыкты ишкерлер менен иш алып барып атышат. Рахмат. Калый мырза, айтсаңыз, сиздерде дагы дал ушундай элдин башын бириктирип, кандайдыр бир көйгөйлөрдү чечкен учурлары көп эле болуп атса керек. Бул эми ушу 2015-жылы биз ушул эмеге кошулдук дедим го. Анан бул жерден биринчи алган таасирлер аябай күчтүү болуп, айылга барып, жанагындай суу немеси чыккандан кийин туура жаңы эле сиздер айткандай именно ушу бала бакчанын жер боюнча чыкты да. Анан өзүбүз спонсор издеп, бияктан форумдун уюштуруучулары жардам берип, бул неме болуп аткандан кийин элден жанагындай талап болуп атканда өзүң да элди колдогонго аракет кылып, эл ишенип атса деп. Мен да туура ушул азыркы маселеде болуп, жер, садик боюнча маселе козголгондон өзүмдүн 60 соттук жеримди элге берейин эми. Мен колдосом пайдаланып, ушинтип эл ишенип атса, лидер деп колдоп атса деп жеримди бердим. Туура ошол жерге садик курулду. Анан ал нар жагына жакшы кетет экен да. Анан колдоп неме кылып атат. Башка жактан издебей эле өзүбүздүн айылдан ноолар чогула койбойлубу? Анан бул жаңы айыл кыймыл лидери Калидулга баралы. Кайнар аке, биз ону жерди оңдоюн дедик эле, көпүрө салайын дедик эле. Анан өкмөт эмне кылат?
өкмөткө айткан деле жокпуз. Мынунун акчасын чогулттук. 2 кольцо алып келдик, 3 кольцо алып келдик. Ой, молодец. Сиз эми сүрөткө тартып койсоңуз, анан жаңа эл кыймылынын принциптерин жазып атат деп. Ушинтип уланып кетти да жумуштар. Ошо менен прожектор, көпүрөлөр, жолдорду оңдогонго айылдын жанагы чоң техникасы барлар заправка кылып бергиле, биз ташыйбыз. Ошентип кыскасы айта берсек көп ийгилик мага ушу жаңа эл кыймылы бакыян деле башталып аткандай сезилет. Жакшы. Жакшы, эми ушул форумда катышып аткан 7 облустан келген 7 лидердин ар бир лидердин долбоорун карап отурсаң, ошол жерде жергиликтүү элдин көйгөйү камтылып кайра чечилип атат. Биринчи биз жалаң эле көйгөйдү айта берип талап кыла берген болсок, азыр ошону кайра өзүбүз иштеп кошулуп, өзүбүз эмес эл кошо иштеп атканы бул бизге аябай жаңылык болуп, мына кечээки форумда эл иштейм деп калыптыр деп аябай кубанычтабыз да. Баардык жерде кыймыл өзгөрүлүп, адамдын аң сезими бурулуп, жаңгыс эле мамлекетти карабай, өкмөттөн талап кыла бербей, келгиле чогулбайлы өзүбүз да көтөрүлөлү, эл иштейли. Колунда барлар чын эле берип атат, колунда барлар азыр бергенге жарап калды. Азыркы учурда элдер эметип калышпа, жардам деп. Жардам, өз ара жардам бирине бири болуп атат. Тим эле сонун биз өткөн жылы канал тазаладык, коюн союп бош жерге барышты. Иштеп аткан балдарды көргөндө эле ыраазы болушат. Теге дүкөнчүлөр болсо продукцияларын камдап, тегирменчилер унун салып берип, мынанын ушундай бир сонун маани шааниси бир майрам талаад иштегенчи бир сонун. Кечиресиз, сиз дүкөнчүлөр, продукты жактан деп калдыңыздар да. Азыркы учурда, пандемия учурунда, өткөндө карантин учурунда сиздер ушу элге дагы мындай суу көйгөй эмес, ушу именно маселесинде продукты колунда жок адамдарга жардам берүү учурлар болду ошо? Болду. Бизде айыл өкмөттө 2 айылдан турат, Жаңы жол жана Кара суу. Жаңы жол айылынын жаштары чогула калды дагы. Жана күндүзгү стационарды ачалы деп туруп, акчаны чогулта калып 450 миңди алар 2 күнүн ичинде чогултту. Кара суунун балдары 450 миңди сүйлөшкөндөй алар 2 күндө чогултту. Ошол эле мамитте жетпей аткан дары-дармекти Бишкекте жашагандар, Россияда тияк биякта иштеп жүргөн балдар байланышып шакша акчаларын которуп атышты. Дары-дармекти жеткирип атышты. Бүт жана медиктерге керектүү жабдыктарды камсыздап, Кудайым буйруса, элди мындай өзүн өзү көтөрмөлөп, дары-дармектин запасы азыр ошо 2-3 айга чейин сакталып турат. Ынтымакка чакырып аткан, баягы эми кыскача келечек пландар тууралуу кыскача айтып өтсөңүздөр. Кандай үстүндө, долбоорлор үстүндө иштеп жатасыздар? Мисалы биздин айыл Бакыян айылы боюнча айта турган болсом, буга чейин жана жолдорду оңдоп, жарыктандыруу ошондой менен алектенген болсок, азыр эми кийинки проекттер өз улам нар жагы экономический жагына да карап атабыз да. Биз көп эми тирликте менен окаттын баары эле талаада эгин айдоо менен да. Ошонун арыктарын дагы оңдоп түзөп, могу жерде биз 1 километр жерден бир 30 гектар жер үчүн эле 1 куб сууду кууп жүргөн экенбиз. Бияка бир 20 литр эле 30 литр кете турган кылып туруп 1 километр мындай латковый сет куруп алсак болот да. Деп эми ошол жерге бир 170 лотокко каражат таап калсак, бул 200-300 литр сууду патерин экономдоп калууга эгинге чоң ийгилик жаратат. Бирок албетте бизде убакыт чектелип өткөн, сиздерге маек куруу абдан кызык болду. Ишиңиздер ишке алдыда ийгиликтүү болсун, пландарыңыз ишке ашсын демекчи. Рахмат. Жалпы элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Айтканыңыздар келсин, ошо жаш өспүрүмдөргө бала бакчаларды куруп, дагы да болсо иштериңиздер ийгиликтүү болуп, калайыктын калың катмарына кызмат кылып жүрө бериңиздер. Таң эрте келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин сапарыбыз алдыны көздөй улантмакчыбыз.